тынчтыкка дагы мамлекетибизде болгон биринчиден тынччылыкка дуа кылайлы жана ошол тынчтыктын бар экендигине шүгүр кылалы. Себеп кечеги күнү ата бабабыз канча кыйналды эле. Ушул тынччылыкты алып келем деп, ушул ислам динине болгон кеңирчиликти алып келем деп, кече ата бабабыз канча кыйналды эле. Илим алып атканда эле кече ата бабабыз канча кыйналып. Чоңураак аксакалдардан сурап көрүң. Мектептерде орозосуну керек болсо ашаштырып берген атайлар же эжекелери, мугалимдери. Намаз окугандарын намаздан кайтарган ал мезгилде. Бирок азыр сизди ким тийип атат, айтыңыз? Ким сизди орозо тутпа деп атат? Ким сизди намаз окуга мечитке барба деп атат? Бирок кече ата бабабыз ошондой учурда дагы орозосун кармап намазын калтырган эмес эле да. Бирок бизде азыр ушунчалык тынччылык болсо дагы ошол тынчтыкка биринчиден шүгүрчүлүк жок. Шүгүрчүлүк эмне менен болот? Намаз ибадат менен болот да, ошол шүгүрчүлүк жок болот да. Ушул тынччылыкка шүгүр кылбай атабыз бардыгыбыз. Жана дагы биринчи темабыз башындагы эмне эле? Мекенди коргоо. Ата мекенибизди көзүбүздүн карагүндей сактоо. Бул дагы мусулмандын негизги милдеттеринен бири болуп эсептелет. Мисалы биз жихад десе төлкө Сирияга барып жихад кылып түшүп атабыз да. Мындай эмес, ал эмне сизге? Жихад качан болот айтайынбы сизге? Жихад качан сиздин мамлекетиңизге кафырлар, душмандар сизге басырып келгенде, ошондо сизге чыгып мамлекетти коргоштук сизге милдет болуп эсептелет. Эгер ошол мамлекетти коргоп жүрүп өлгөн болсоңуз, иншалла сиз шахид болосуз, Шахиттик макамга, шахиттик даражага жетесиз. Жана дагы азыркы учурда айрыкча жаштарды армияга жөнөтүү деген нерсе жок болуп кетти да. Эптеп алып калабыз да. Бекер жүргөн баланы дер алып калабыз, окуп жүргөн баланы. Мейли окуп жүргөн бала калсын, мейли окусун. А бекер жүргөн баланы жөнөтүңүз. Эмне кылат ал бул жерде? Барып мамлекеттин негизги милдеттеринен бири болгон мамлекетти коргоп келсин. Бир жыл болсо дагы мамлекетке бир аз да болсо салымын кошуп келсин. Жөнөтүңүз сөзсүз түрдө. Biz Пайгамбар өзү мусулман адам кандай болуш керек айтайынбы? Мусулман адам алымдардан Пайгамбар алейхисаламдан хадистегин бар. Мусулман адамда дейт 4 нерсени билиш керек мусулман адамча. Суда сүзүүнү билиш керек, ат чаптырууну билиш керек, же 5 нерсе экен. Суда сүзүү, ат минүү, атка минүү, жана дагы жаатуу, кылыч ойнотуу. 4-үнчүсү мусулман адам бир аз бакубатыраак болуш керек. Бизде бул үчөө туура, кылыч менен жаа жок азыркы түрдөчү. Бирок мейли ат бардыр. А бирок бизде эмне жок болду? Дагы бир нерсе, биздин балдарыбыз өтө сылабый болуп атат. Колуну кармасаң, аялдын колунан айырмасы жок да. Балдар ошондой болду, эркек бала. Бул эмне деген сөз? Ошон үчүн армияга жөнөтүңүз балаңыздычы. Бир аз мындай күч кубатка толуп келсин, жок дегенде ошол жак. Химикат нерселерди бербеңиз. Таза өзүбүздө дыйкандар эккен, картошка ошого дыйкандар эккен нерселерди жей турган болсо, Кытайдын нерселерин жебестен. Иншалла анын күч кубаты болот анда. Биздикилер химикат менен бар жогу жок кылып атабыз да балдардычы. Бир жолу кичинемдай жанынан катуураак шамал өтүп кеткен болсо жыгылып кала турган балдар болот кээ бириндечи. Ачык сөз булчу. Же колуну кармасаң аялдын колунан айырмасы жок. А мусулман адам кандай болуш керек экен? Мусулман адам бир аз бакубатыраак болуш керек. Пайгамбар алейхиссалам хадисинде айтат: "Аятул мунафиq талат. Иза хаддаса казиб, ва иза ваада ахлаф, ва иза тумина хан." Пайгамбар алейхиссалам айтты: "Мунафиктин белгиси үчөө. Сүйлөсө жалган сүйлөйт. Жана дагы ва иза ваада ахлаф. Уада берсе хилаф кылат, уадасына турбайт. Үчүнчүсү ва иза тумина хан. Эгер анын астында аманат болсо, аманатка кыянат кылат." Бизге берилген бул мамлекет бизге аманат, ата бабабыздан бизге калган аманат. Бул аманатты эсен соо ошол акыбалда биз урпактарыбызга калтырып бериштик, бизге аманат болот. Аманатка бекем болобуз. Сөзсүз түрдө аманатка бекем болобуз. Биз мындай деп ойлоп атабыз да, мекенди сүйүү, мекенди урматтоо десе, төлкө эле чыгып алып туруп 1-2 сөз сүйлөп койсок, мекенди сүйүү деп элестетип атабыз. Мекенди сүйүү бул жөн гана тил менен эмес. Балки мекенди сүйүү бул мекендин символикалары, мекендин мекен экендигине, кыргыздын кыргыз экендигине далилат кылуучу нерселерди колдонуп жүрүүдө болот. Же болбосо мекенди сүйүү ошол мекениңизди оңдоого аракет кылууңуз менен болот. Биз
мекенди же мусулманды же мекенди сүйүү жок. Себеп эгер мекениңизди сүйгөнүңүздө сиз жанагы көчөдө жүргөн жанагы бузукларга кайдыгер болбойт элеңиз эч качанчы. Эгер жүрөгүңүздө мекенге болгон, жүрөгүңүздө кыргызга болгон, жүрөгүңүздө мусулманга болгон бир аз да болсо урмат сүйүү бир кичине болсо дагы неме боло турган болсо эч качан ага кайдыгер карабайт элеңиз да. Биз азыр ушундай болуп калдык да. Көрбөмүшкө алып өтүп кетип калабыз. Бу жерде бирөө кылганын кыла берет, сиз секин бул жак менен өтүп кетесиз. Бирок кече ата бабабыз андай эмес да, кече жанынан бир жолуксуз кыз өтө албайчы эле аксакалдардын арасынанчы. Азыр маршрутка чыксаң, жабышып кетип аткандарды көрөсүң. Эмне деген сөз? Эмне үчүн биздин аксакалдарыбыз ошол нерсени айта албайт? Эмне үчүн айтпайт ошону? Аксакалга уруксат, сиз аксакалсыз. Аларга катуу айтыңыз, катуураак айтыңыз. Кей кызым, аяк биягың жап деп. Катуураак эле айта бериңиз.